китептер жазылып калбаганда, бул китептер келбеген учурда биз кайсы абалда болот элек азыр? Кандай учурда болуп калат элек элестетсеңиз? Дагы эле свет жок, дагы эле ошол караңгылык, дагы эле ошол учурда жашап жаткан болот элек да. Ошол биз окугандыгыбыз үчүн, маалыматты кайра иштеп, кайра калтырып болуп, ушул нерсе болгондугу үчүн биз азыр гүлдөгөн жашоодо жашап жатабыз да. Биз кандай абалда калат элек? Эгерде ата бабалар ошол нерсени жазбаганда, ушул бирдекелерди калтырбаганда, биз окуп, ушу 20-кылымга чейинки бардык жыйылып келген маалыматтарды тактап келген маалыматтарды шедевр кылып жардык да. Прям жардык 21-кылымда. Бардык технология, бардык электро жааты болсун, бардык суу астында сүзгөн кемелер болсун, бүт бардыгы. Айга чыгып конуш маселеси болсун, кайсы маселе болбосун, ушуга чейин чогулуп келген маалыматтардын негизинде катастрофа кылдык да 21-кылымда. Ушундай жарып чыктык. Bunday прогресс болгон эмес эч качан. Биз кокустан вулкан кылдык да, ушу 21-кылымда. Бардык нерсе өнүгүп кетти, өтө тездик менен. Бул ненин негизинде десеңиз, буга чейин келген маалыматтардын негизинде. Буга чейин канчалаган томдогон китептер жазылды, буга чейин канчалаган нерселер жазылды, буга чейин келген маалыматтарды окуп, бири-бирибизге өткөзүп келип, бул өткөзүүнүн негизинде болду. Ошондуктан да мен көп китеп окуу, көп китепке байлан, көп китеп окуу, түшүнбөсөң да окуй бер. Эч ким түшүнбөйт, ачыгын айтканда. Башында эч ким түшүнбөйт. Окуп, кийин таштай албай каласыз. Бул наркотик сыяктуу болуп калат. Наркомандар байланып калат го баягы дарыларына. Ошондон да жаман нерсе.